телекөрүүчүлөр. Биринчи коомдук канал Маданият тарых тил каналы Ырдайлы кыргыз ырларынын долбоору бүгүнкү майрамдык чыгарылышы менен баарыңыздардын үйүңүздөрдө меймандабыз. Здравствуйте, дорогие наши милые создания. От всей души мы поздравляем вас с сегодняшним праздником, днем 8 марта. Амансыздарбы асылзада апалар. Кутман күнүңүздөр менен кыз кыялдуу эжелер. Кагылайын кара көз карындаштар. Ырдайлы кыргыз ырларын берүүсүн көптөн көп күткөн замандаштар. Ошентип жергебизге жадырап жайнап жаз келди. Каркылдап учуп каз келди. Жаз менен кошо жанашып, жазга жакын наз келди. Демекчи көпчүлүктүн көңүлүн кушум көкөлөткөн көктөм айынын майрамдарынын көрктүсү да, бөрктүсү да, улуусу да, сулуусу да, ыйыгы да, бийиги да. Жадырап жайнап 8 март кирип келди. Майрамыңыздар менен айындар. Украшайте собою этот мир и просто будьте счастливы. С праздником вас, дорогие наши дамы! Майрамыңыздар менен. Кымбаттуу, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар. Бул майрам майрамдарынын эң жакшысы. Демек, көпсүлөө асел концертибизди баштасак, албетте алгачкы арнай турган гүлдесте айымдарга 8 март деген ырдесте Тотомидин жолдошу жазды. Ал эми ырдай турган 3 жигит. Это сын чеченского народа Ислам Юсупов, сын дунганского народа Сулейман Ясызов и наш гость из Индии Майнак Хаснат. Ал эми 3 жигитти коштоп бийлей турган Ажар жана Жаз би топтор. Итак, для вас прозвучит песня «Марттын сегизи». Жаркыраган жазда келдиби, март айынын бүгүн 8-и. Жан дүйнөсүң сулуу айымдар, силер күткөн жазда келдиби. Марттын 8-и, жаздын келиши, курчак толу гүл менен куттуктайм сени. Марттын 8-и, жаздын келиши, курчак толу гүл менен куттуктайм сени. Сен ардайым журчу жайдары, бугун апа сенин майрамың, эркелетип кучактайм апа, анткени бул сенин майрамың. Марттын 8-и, жаздын келиши, курчак толу гүл менен куттуктайм сени. Марттын 8-и, жаздын келиши, курчак толу гүл менен куттуктайм сени. Gülden nazik yine sezimi, gülдөр tulan bugün ne gezi. Gülden nazik bizdin apalar, kutlu olsun Mart'ın 8'i. Mart'ın 8'i, жаздын келиши, курчак толу гүл менен куттуктайм сени. Марттын 8-и, жаздын келиши,
Асел, қандай соныр болды, көрдің бе? Ооба. Демек, бұл үш жігіт ушундай жакшы ырдап, жанынан ырын чыгарып, бұл ыр ушундай ырдалса, бир гана 8 мартта ырдалат. Демек, өзү 8 март кандай майрам? Биз эркектер калп эле мактана беребиз 23 февраль, 23 февраль. Бул жөн эле даярдык 8 мартка. Ал эми эмнеге андай дебейсиңби? Анткени айымдар сулуу. Көрсөң бир жума уктагың келбейт. Демекчи сулуу демекчи. Азыр Кытайдан келген мейманыбыз көптөн бери биякта. Доктор Джен сулууга деген чыгарманы аткарып берет сиздерге. А сопроводит танцевальная группа «Аджар». Жаш кездерде яй ынак сүйүү жок экен 30 жаштын уламар кей жагында сен бир бакча В нашей студии сидят такие замечательные, прекрасные дамы. И наш соведущий Турат Касымбеков. Передаем микрофон вам, Турат. Спасибо, Асель. Спасибо большое.
И сегодня здесь, за моим столом, уникальные, прекрасные женщины. Я хочу познакомить с ними. Вот рядом со мной удивительная женщина. В 69 лет она защитила, в 70 лет защитила диссертацию, в 69 лет освоила компьютер. И сейчас на этом рубеже жизни какие-то легкие, изящные 80 лет. Это удивительный заслуженный деятель культуры Кыргызской республики. Автор серии книг «Дочери земли кыргызской». Прекрасная мама. Бабушка, прабабушка Бектурганова Гулюбю Арыковна. Здравствуйте. Позвольте вам букет вручить сразу же под аплодисменты всех наших гостей из студии и всего Кыргызстана. Это вам букет от всей души. Ну и ваши пожелания всем нашим кыргызстанцам, всем тем, кто эту программу смотрит. Дорогие женщины, дорогие кыргызстанцы, я горжусь многовековой древней традицией кыргызов уважать и любить женщин. И я горжусь, что наша женщина на планете, она известна своим трудолюбием, своей мужественностью, своей красотой, своим стремлением к знанию и своим материнским счастьем. У нас очень много матерей-героинь, и сегодня хочется их особо поздравить. Счастья вам, вам любви, вам здоровья, вам радости и, конечно, и самое главное, мира на планете. Спасибо. Какие замечательные, удивительные, теплые слова. И я уверен, что сегодня все мужчины поздравили ваших близких, родных женщин с этим праздником. Но вдруг кто-то не успел. Сделайте, пожалуйста, прямо сейчас. Обнимите самую прекрасную, самую удивительную женщину на земле, вашу маму. Это моя мама. Ну-ка, быстро подошли к маме. Обнимите ее, поцелуйте. Скажите: мама, я люблю тебя. Ну, кыргызстанцы, дорогие мамы, поздравляю вас с днем 8 марта. Счастья вам! Асел, қарасаң, бұл дүйнөдө қызық екен. Адамдар жүрет, кейбірлер сүйініп таппай өзінің сүйі. Арданып, сүйі келбей қалады дегенде эле табылып қалады екен сүйі. Бар берчи, мен қанша байқадым ушундайды. Таныштардан, биздин окуучулар, биздин табылат екен. Эмнеге айтып атам билесиңби? Азыр жакшы чыгарма таптым. Я поняла. Эту песню исполнят сын дунганского народа Сулайман Ясызов и дочь татарского народа Салия Насиралиева. Коштоп турган бий тобу Ажар. Жалғыз өзің жаттың, таптым, таптым, бір өзіңді таптым. Көп сұлуның арасына жалғыз өзің жаттың. Жарық айдай бұл аламда серек жаздым. Жалғыз қалбай жан дүйнөмө жанашасың. Қандай бақыт жолықтырсан жарымыңды, жандай жақтың, ардаймын мен бардығыны. Билем азыр ортобузда танышу, билеп келем бірге қалышы. Таптым, таптым, бір өзіңді таптым, көп сұлуның арасынан жалғыз өзің жаттың. Таптым, таптым, көп сұлуның арасынан жалғыз өзің жаттың. Жарық таңдай алдың сен мені бағынтып, айлам қандай кеттің сен мені сағынтып. Құмар қамбай мағадайым көзің керек, сені таңдай жаратқандан болчу белек. Билем азыр ортобузда танышу, тілеп келем бірге қалышы. Таптым, таптым, бір өзіңді
arasından Жалғыз өзің жақтың Таптым, таптым Bir өзіңді таптым Көп сұлуның арасынан Жалғыз өзің жақтың Көп сұлулардың арасында таптым Келші жаным махаббатым отын жақтым Bir көруден жалғыз өзің маға жақсы Жүрегімді түлген бөгі сүйіні таптым Өзіңі жолықтың өмірімді қалп елетте Өзімді алсыз сез баш чекпе Эми ойлап түні бойы сені еңсей Керек болса берекен жанында кетпе Таптым, таптым Таптым, таптым сені Көп сұлуның арасынан Жалғыз сені Таптым, таптым Таптым, таптым сені Көп сұлуның арасынан Жалғыз сені Урматтуу телекөрүүчүлөр, Асель ыр абдан сон болуп атат. Азыркы ыр тим эле карасаң, бирок студияда кандай айымдар отурат бизде бүгүн мейманда. Ошондуктан биздин кошо биз менен алып бараткан актер, ырчы, композитор, куудул Көбек Калыков. Көбек, сага сөз. Рахмат, Үйрі байке. Көктем келді, мартты қолдан жетелеп, еліміздің мериміндей бөпіліп, құттықташып айымдарды қыздарды, гүлдер дағы тажыларын көтерет. Март майрамы сұлулардай назданған, еңсеп күтөт ар бір адам жазында. Құт орноғын өлкөбіздің қыздары, құттық айтып тұрабыз біз барына. Анда бесе, мен жанымда отырған Эжекебиз Тышкы иштер министрлигинин алдындағы коомдук кеңештин төрайымы, педагогика илимдеринин доктору, профессор, биздин экс-министр Болжурова Ишенгүл Садыковна Эжекебиз. Чоң рахмат. 8 мартта качан болса ар бир күндө март болобу, февраль болобу, декабрь болобу, ошол күндөрдө аялдардын майрамы деп энелерибизге, сиңдилерибизге, карындаштарыбызга жакшы мамиле жасап, ошолорду гүлдөтүп турсак, албетте биз кызыл гүл болуп бүрдөйбүз. Аялдар эмне каалайт, эне эмне каалайт? Эне элибизде тынччылык болсо, токчулук болсо, жамандык алыс болсо, балдарыбыз бактылуу болсо, тилектери ишке ашса, ошо балалуу чакалуу болуп, балдарды багып, неберелерди багып, элибизге бир тынччылык болуп, эмгегибиз өтсө, мугалимдерибиз өзүнүн окуучулары менен мактанса, доктурлар оорубай калды элибиз деп мактанса, бизде өйдө отургандар тиги экономикабыз оңолуп кетти, энелерибиз жакшы жашап атат деп мактанса, ошондо бизде анык майрам болот. Ошондуктан ошондой келечекте жакшы майрамдар болсун, тойлорго улана берсин. Рахмат эже, бар болуңуз. Буквально несколько дней назад нашей легендарной группе «Досумисен» исполнилось 49 лет. 1 марта – это для многих поклонников этой группы и в особенности для самих участников этой группы большая и великая дата – 1 марта. Но так как сегодня праздник наш, дорогие женщины, сегодня группа «Досумисен» исполнит песню «Боз үй». Ал эми элдик эстрада тамаша тобу Досум Үсен деп айтылат. Анткени туулган күнүбүз болбоду, мактанып коеюн. Эстрада топторунан биринчи биз алдык элдик деген наамды топко. Ну что ж, встречаем солист группы, легендарной группы «Досумисен» Майрамбек Темирбеков. Ал эми коштоп турган жаз бий тобу. Чачып шоласы табигат текши ойгонду бул үйлөр тартып күндүгү кыймылга кирди тогойну авазды турмуш башталып ак боз үй түргөн эшиги небереге жак ойгону байби чече бешиги Boz uyda bir kız
жаш келинген самында келеден қолын ағытып жылмаят жігіт жанында жолы қармап тебере жығылбас сөңді дегелі балаға құтқуш көрініп сүт пішіп жатқан кемеге боз үйді бір қыз жасаған боз үйді бір қыз жасаған балдарға қалған естелік боз ене ұстатадан боз үйді қырғыз төрөлген боз үйді өсіп көгерген шудырып жеңіл көшөгөн боз үйден қырғыз бөбегі Менен açılan Alato jaylom ajari Boz uyda ötkөн kılımda Kırgızdın jaşu bazarı Boz uydan olun üylöndü Boz uydan kızın uzatkan Boz uydan jentek toy ötü Jaşu ötüdün ulatkan Boz uyda kırgız жасаған боз үйді қырғыз жашаған балдарға қалған естелік боз ене ұстатадан боз үйді қырғыз төрөлген боз үйді өсіп көгерген шудырып жібек көшөгөн боз үйден қырғыз бөбегі шудырып жібек көшөгөн боз үйден қырғыз бөбегі Алтыным, бүгін 8 март майрамың екен. Мен сыға қандай белек берейін? Чоң бір белек берейін бе, же майда-майда көп десе, Аязаты көпті жақсы көреді. Маға майда-майда көп деп тұр. Анда месе мейлі деп, күйесі көчеге шығып, бір стакан семіш кап келіп беріп тұр. Анда месе назарыңыздарда, біздің жанымызда, Емгек жана социалдық өнүктүрүү министрінің орынбасары Солтонбекова Ализа Карыпбековна. А мен сізге семіш камес гүл берек тілейін. Мен бүгінгі күн менен пайдаланып, ошо ардактуу апаларыбызды, урматтуу эжелерибизди, курдаштарымды, ошондой эле сиңдилерибизди жадырап жаз менен кошо кирип келген 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма Кыргызстаныбызда ачык асман, тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Сиздер чоң түйшүктү мойнуңарга артып, чоң жоопкерчиликти менен балдарды бір бүгүнкү күн тарбиялап атасыздар. Ошо уулдарыңыздар, кыздарыңыздар аман эсен болсун. Сиздердин акым кеңерди актаган, кыргыз элине кызмат кылган уул кыздардан болсун. Аял заты ошо табияттын кандай тармак болбосун, жөндөмдүү, кечиримдүү, айкөл жана кычалыш кырдаалда жол таба билген адамдардан болгон. Ошондой эле айтып кетет элем, айымдар, сиздер эң биринчи жана эң үлгүлүү тарбиячысыңар. Сиздер жаңы демдин түгөнбүс булагы, тынчтыктын жана боорукердин тиреги болосуңуздар. Майраңыздар кут болсун. Мама, о папе, какие прекрасные слова. И в честь вас, дорогие наши, прозвучит следующая наша песня, а исполнит солистка группы Талай Элеси Сурма и вместе с ней студентка, красавица. Спортсменка, комсомолка. Ну, не комсомолка, но спортсменка.
Алина Балабина. А кошто билей турган Ажар Битов. Итак, встречайте песня «Апакем» для вас, наши дорогие. Апалар сиздер үчүн. Baluzata pakim, aruzata pakim, aruba kapasiz, jirgalımsız. Kımbatıma pakim, kubatıma pakim, kubantara pasiz, tumarımsız. Apa, ağlamga siz benim maqtanamın. Apa, bensiz bilmekkeyi albaramın. Apa, siz bardan görktünü tartarabın. Bulağımsız. Apa, çiğul bir sözünü şattalamın. Apa, bensiz bilmekkeyi albaramın. Apa, özünüz ardakta barktaladın. Çınarımsız apa. Bilemin siz mağa, dileysiz bir gana. Açık asman bakıp ömür gana. Kavrıp siz mağa, karaldın canağa. Karşımda bolunuz canım ağa. Apa, ağlamga siz senin maqtanamın. Apa, bensiz bilmekkeyi albaramın. Apa, siz bardan görktünü tartarabın. Bulağımsız. Apa, çiğul bir sözünü şattalamın. Apa, bensiz bilmekkeyi albaramın. Apa, özünüz ardakta barktağanın. Çınarımsız apa. Apa, ağlamga siz benim maqtanamın. Apa, bensiz bilmekkeyi albaramın. Apa, siz bardan görktünü tartarabın. Bulağımsız. Apa, çiğul bir sözünü şattalamın. Apa, bensiz bilmekkeyi albaramın. Apa, özünüz ardakta barktağanın. Çınarımsız apa. Итак, дорогие наши дамы, на сцене наши самые юные участники проекта, и группа наша называется «Джан Балахан». Здесь 4 участника, Ова. 4 национальностей. Дунган, Өзбек, Уйгур, Таджик. Таджик. И для вас они исполнят песню «Гульчи».
И еще один прекрасный молодой человек сегодня здесь, за этим столом, с которым я хочу вас познакомить. Я думаю, ее знает весь Кыргызстан. Это доктор экономических наук, это профессор, это заслуженный экономист Кыргызской республики, председатель фонда совета директоров Агентства по защите депозитов. И это человек, который в свое время возглавлял Министерство соцзащиты, соцфонд. Депутат, конечно, 2-5 созыва Ахназарова Роза Корчебековна. Поаплодируйте, пожалуйста, и этот букет, шикарный букет, именно вам, и эти аплодисменты также. Урматтуу инелер, эжелер, сиңдилер, баарыңыздарды 8 март эл аралык майраңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга жаздай, маанай калайм. Дорогие женщины, поздравляю всех вас Международным женским праздником. Я хотела бы немножечко остановиться на истории. Ровно 110 лет назад Клара Цеткин на международной конференции женщин объявила этот день днем борьбы за равенство женщин и мужчин. А в 1857 году женщины фабрики, обувной фабрики, швейной фабрики с кастрюлями вышли для защиты своих прав по условиям труда, по заработной плате. Я хотела бы остановиться на политическом акценте и пожелать женщинам равных прав и равных возможностей, чтобы они не считались как слабый пол, а равноправными партнерами во всех сферах. И что я пожелаю для женщин в жизни? Это здоровье, счастье и любви. И чтобы расцветали, как весенние ранние цветы, хорошего настроения. Самое главное, чтобы они всегда были счастливы. Замечательные слова, замечательные пожелания и поздравления. И поэтому еще раз, дорогие мужчины, помните, мы имеем полное право сегодня сказать: мы любим вас, наши любимые, дорогие женщины. Пожалуйста, каждый возьмите руку вашей любимой женщины и поцелуйте руку. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте жаз майрамы келгенде, марттын 8-и келгенде көп сөз сүй жөнүндө болот. Эми сүйдө да болбой койбойт. Тарынычтар, Муздаде сага булгун, сен дагы унутпа. Ну и, наконец-то, дорогие наши дамы, на нашей сцене самые маленькие, юные участники проекта «Ырдайлы кыргызырларын». Для вас они исполнят танец «Ак күлдөр, көк күлдөр». Эң кичинекейлерибиз. Ага. Итак, встречаем танцевальная группа «Джаз».
Дорогие наши друзья, сегодня самый солнечный, самый теплый и светлый праздник. Многие мужчины признаются в любви. И сегодня наш участник проекта «Ырдайлы кыргызырларын», сын чеченского народа Ислам Юсупов, дарит эту песню для вас, дорогие наши. И песня называется «Жанарым». Албетте коштоп турган Ажар дейт. Ак Кудай бойын буралып, ахалат келсин суналып, ак менен сенин мөлдүрөй, айбек исим алан орданып, ак менен сенин мөлдүрөй, айбек исим алан орданып, жана жана жанарым сагындым жүрөгүм жана жана жанарым сагындым жүрөгүм ак балыктай чубалып, ак көңөккө сен буралып, ак бетиң сенин мөлдүрөй, ак мөңгүсүм алан орданып, ак бетиң сенин мөлдүрөй, ак мөңгүсүм алан орданып, жана жана жанарым сагындым жүрөгүм жана жана жанарым сагындым жүрөгүм ак жолук турсан салынып, ай нуру сагы агылып, ак тамагың мөлдүрөй, ай бет алсан тагынып, ак тамагың мөлдүрөй, ай бет алсан тагынып, жана жана жанарым сагындым жүрөгүм 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 Бүгін біздің студияда Кыргыздын атағын чыгарган айымдар бар. Кубит, сөз сенде. Алтын кылдуу комуз болсо чертмекпин, алыстардан мен күү болуп келмекпин. Эгер болсо колумдагы сыйкырым жалпы аялзатына мен арча жашын бермекмин. Бул гүлдү эчекебизге сунуп коеюн. Куш келипсиз. Аны эмесе сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын депутаты, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Курманжандатка коому төрайымы Жолдошова Жылдызхан Жолдошовна да. Рахмат. Урматтуу энелер, жаркылдаган жеңелер, татнакай биздин кичинекей кыздар, о, менин алтын курдаштарым, замандаштарым, бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен мен ар бир аял мына ушул жаздагы гүлдөй болуп жаркырап жашаса экен дейм. Ал эми биздин мырза жигиттер аска тоодой болуп бизди дайыма колдоп келген, Кыргыздын ар бир кызын коргоп келген мырза жигиттерибиз бүгүн ар бир аял затына өзгөчө, белегинен дагы башкача жакшы маанай тартуулоо менен чын жүрөгүнөн чыккан улуу сөздөрүн,
башкача айтканда сүйүү сөздөрүн, аялды даңазалай турган алтын сөздөрүн айтып куттуктаса дейм да. Ошон үчүн сизге да эми сизди кубиктеп коебуз. Чоң рахмат. Мен ойлогон эмесмин, бүгүн сизден гүл алам деп. Анан мен Юрий Бабковго бир ыраазычылыгымды айтып кетсем. Достуктун эл арасында эле эмес, улуттар арасындагы достукту сиздин ушул ырдайлы кыргыз ырларын деген жакшынакай передачаңыз бар. Мына ошол биздеги көп улуттуу өлкөбүздөгү ынтымакты сиздин ушул жакшынакай передачаңыздагы өзгөчө салым кошуп кетет. Сиз аялдарды куттуктасаңыз, биз аялдар сизди абдан жакшы көрөбүз, сыйлайбыз жана сүйөбүз. Мен ары ойлондум Асел, бери ойлондум. Албетте айымдарды, апаларды, эжелерди, карындаштарды жакшы көрөбүз, албетте. Бирок ар бир апанын, эженин, карындаштын атасы бар да. Албетте. Кандай дейсиң? Ошондуктан, урматтуу телекөрүүчүлөр, апалар майрамыңыздар менен деп, аталар жөнүндө да ырдап койсок, ашыкча болбор. Бул жигит цыган улутундагы жигит, ысымы Василий. Чакырып коелу. Кат жазды бала атага. И сопроводит танцевальная группа «Джаз». Жазды бала атаға, башымды қойып қатаға, орынды жерден күлтір бой, айына бағы күлтір бой, жүрегін жетті бақтама. Орынды жерден күлтір бой, айына бағы күлтір бой, жүрегін жетті бақтама. Oruba ta oruba, boloyuna sapoluma, karangın yerden çalınma, boloyun kirak çolma. Kaçaz de bala atağa, kalbimde alın sadağa. Sizden dedim balandı, elimden aydın salandın, zar boğdum matabatana. Sizden dedim balandı, elimden aydın salandın, zar boğdum matabatana. Oruba ata oruba, boloyuna sapoluna, karangın yerden çalınma, boloyum çırak çoluna. Devil препуявя, пескири слава сикадя, сарена мен девел камел, сарен кепео прикарел прощение амэнгаде. Сарена мен девел камел, сарен кепео прикарел прощение амэнгаде. Mangaftu devlateja ves, saren romen tu teskades,
сцену мы приглашаем нашу сладкую парочку. Мен түшүндүм, Асель. Кимди айтып атасың? Бул албетте жубайлар Кайырбүбү Чолпонкулова жана Азербайжан улутундагы жигит десем жаңылбайм, Ашраф Мамедов. Ал эми булар Кайырбүбүнүн сөзүнө, обонуна жазылган ырдестен ырдамакчы. Сен болбосоң. А сопровождает танцевальная группа «Джаз». Смотрим. Sen çok bolsun çalgı sırap kalamın İzlegende boyun gelip alasın Uğup kaçu sevdim derdin kalosun Su garip koy ak suyunun talasın Sen olmasan boş kalganda ömrüm Sen olmasan ködürülmek gönlüm Sulananın taşlama çoylarımsan Beni bağladın Ecürüktün güllerim Beni bağladın Ecürüktün güllerim Girip girgen bizdi süyü bağamın Kayda desen özünü menen baramın Seni menen ötkön ömür baktılу Жүрөгүңө сүйгүлүн тагамын Sen болбосоң бош калгандай өмүрүм Sen болбосоң көтөрүлбөк көңүлүм Суранамын таштама чой жарымсан Мени багыдың Ежүрөктүн гүлдөрү Мени багыдың Ежүрөктүн Gelecekte maksat koyup durabız Жүрөктөрдүн bir kagışılığabız Жашообузду айландырып көтөргө Тууралыкка асыл ойду курабыз Sen болбосоң бош калгандай өмүрүм Sen болбосоң көтөрүлбөк көңүлүм Суранамын таштама чой жарымсан Мени багыдың Ежүрөктүн гүлдөрү Мени багыдың Ежүрөктүн гүлдөрү И снова мы передаем микрофон нашим соведущим. Турат Касымбеков. Спасибо, Асель, спасибо большое. И вот сегодня за нашим столом праздничным, наверное, в каждом доме говорим о главных ценностях, которые есть в нашей жизни. Это что? Семья? Ценность? Ценность. Конечно же, наши родители, наши дети – ценность однозначно. Но, может быть, главная ценность порою – это и наше здоровье. И сегодня у нас здесь в гостях, у нас в студии замечательный человек, который стоит на страже нашего здоровья. Нам дарит здоровье порою и жизнь. Это директор клинической больницы Управления делами президента и правительства Кыргызской республики. Доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Баитова Гульмира Мусаевна. Здравствуйте. С праздником вас! Поаплодируйте, с праздником! И ваши слова, ваши пожелания будут, наверное, наиболее ценны и важны для всех тех, кто смотрит нашу программу. Пожалуйста.
Уважаемые, милые женщины, с праздником весны, праздником очарования, праздником женственности, Международным днем 8 марта. Все-таки весна — это начало жизни, весна — это начало распускания всего живого, поэтому это начало тепла. Я желаю, чтобы это тепло, оно поселилось в каждый дом. Я искренне, как доктор, желаю всем крепкого-крепкого здоровья. И как кардиолог, чтобы сердцебиение у всех было только по хорошим случаям. Я знаю, что женщины, им самое главное — это благополучие, это тепло, уют дома. Поэтому в каждой семье уюта. Я желаю, чтобы было счастье, чтобы было мирное небо. А самое главное, чтобы возле нас были наши крепкие плечи наших мужчин, чтобы они всегда нас понимали, поддерживали. А для нас самое важное — это здоровье, здоровье всех, кто нас окружает. Гульнира Хусаиновна, ну вы совершенно правы. Вот рядом двое мужчин, красивых, сильных, говорите, надежные плечи. Но для нас 8 марта — это серьезное испытание. Это самый сложный, самый ответственный день в году. Самый праздник, ну, прямо трудный, скажу. Что вы по этому поводу думаете? Я знаю, что это для вас самый сложный, ответственный праздник, но я знаю, что вы больше нас празднуете. Есть такое выражение: что же на шее у мужчин? На шее у мужчин это галстуки, их бантики, а на нашей шее это забота, это семья, это родственники не только свои, родственники мужей. И наши мужья с их замечательными галстуками. И бабочками, совершенно верно. Ну, совершенно верно. И вот уже, наверное, многим будет интересно знать, какой самый памятный, самый интересный подарок вы получали на 8 марта? На самом деле мы, женщины, любим 8 марта, потому что мы получаем очень много подарков. Для доктора это, конечно, улыбки всех наших пациентов, но для меня это песню, которую сочинил в свои 12 лет, еще очень давно это, мой сын сочинил песню на 8 марта. И это был главный памятный подарок за все это время, правильно? Да. Еще раз поздравляем вас, Гульмира Мусаиновна. Вас, дорогие женщины, дорогие мужчины, помните, что порой для женщины это не ценность материальная, а то, что вы дарите от сердца и от души, чтобы тронуло душу и сердце вашего любимого человека. С праздником, дорогие женщины. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Асел. Жанатан бери эле кубигибиз алып барып атат, майрамдаттырып атат, гүл берип атат. Сахнага чакырып койбойлубу? Конечно, Юрий Иванович. И тем более песня прозвучит о сестреночках наших. Песня называется «Карандашым». Кубик Калыков. Коштоп турган Ажар Битова. Кекиликте сулуу кезинде сууга түшүп ойногонуң менин эсимде, балык болуп сүзүп барып сага тийсем, балтырыма бир сайганың мейли дедим. Бедемдеги бөдөнүдөй сулуу кезиңде дарылап чуркаганың менин эсимде, бери келип чакырганда сага барсам, бейшиликти бир сайгансың. Тартына кайталчуктай сулуу кезиңде тал түбүндө талпыңаның менин эсимде, кыз кылыктап күлгөндөрүң бирге басканың, кызыктап көздөрүңдү ала качканың, тыкылдаса сен деп согот менин жүрөгүм, сүйүп калган карындашым сени жүрөгүм, кыйын экен махабаттын отуна күйгөн, карап койчу карындашым сени жүрөмүн. О карындаш, карындаш, о карындаш, карындаш, о карындаш, карындаш, о карындаш, карындаш. Кызгалдактай кызыл таза сулуу кезинде кырга чыгып кыйкырганың менин эсимде, кызыктырган кыз сыяктуу күн табелиң, сен экенинде алыстан сезет элем. Жылыңдаган жылдызым ал сулуу кезиңде жылаң айлап чуркаганың менин эсимде, жаш баладай кубалашып таң атырган жалындаган
жаш экенбиз тартынакай талчууктай сулуу кезиңде тал түбүндө талпыңаның менин эсимде кыз кылыкта күлгөндөрүң бирге басканың кызыктырат көздөрүңдү ага качканың тыкылдаса сен деп согот менин жүрөгүм сүйүп калган карындашым сени жүрөгүм кыйын экен махабаттын отуна күйгөн карап койчу карындашым сени жүрөмүн тырнакай талчууктай сулуу кезиңде тал түбүндө талпыңаның менин эсимде кыз кылыкта күлгөндөрүң бирге басканың кызыктырат көздөрүңдү ага качканың тыкылдаса сен деп согот менин жүрөгүм сүйүп калган карындашым сени жүрөгүм кыйын экен махабаттын отуна күйгөн карап койчу карындашым сени жүрөмүн о карындаш карындаш о карындаш карындаш Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыркы ырдесте орусча башталат. Анан кыргызчага өтөт. Дагы эле Асел өзү ырдын аты мама, апа. Биздин жигитибиз Дмитрий Горчевский апа деген чыгарма менен. Сегодня Дмитрий Горчевский исполнит песню «Мама» из репертуара любимчика всех женщин Стаса Михайлова. И сопроводит танцевальная группа «Аджар». Ал эми Асел айтып коеюн, жакында эле сунуш келди бизде аксакалдардан. Башка элдин ырларын кыргызчага которуп да ырдабайсыңарбы? Бизге кызык болот эле. Биз аны дайым кылып атабыз, и бүгүн да кылабыз. Анда эмесе Менин сүйүктүү апам каранымдан кагылайым апам аман болгундайым апам айланайым менин алтын апам менин сүйүктүү апам каранымдан кагылайым апам аман болгундайым апам айланайым менин алтын апам айланайым менин алтын апам айланайым менин алтын апам. Мен сөздү студияга Кубик Калыковго берип коелу. Кубик, сөз сенде. Рахмат, Мирабай байке. Мээрим төккөн асылзада алтындар. Канекейдей курман жандай барсыңар. Өлкөбүздүн мырзалары куттуктайт. Куттуу болсун 8-мартыңар. Бар болгула асылзада алтындар. Анда берсе сөздү менин жанымда олтурган филология илимдеринин доктору, Бишкек мэриясынын борбордук аппарат кызматкери Култаева Үмүт Баймуратовна. Сизде сөз. Рахмат. Урматтуу кыргызстандык айындар, бүтүндөй аял затын, байбичелерди, курдаштарды, кыздарыбызды, эже сиңдилерди бүт барын 8 март майрамы менен куттуктайм. Тажик акыны айтканы бар, аял улутту жаратат. Демек биздин аялдарыбыз канчалык билимдүү болсо, барктуу болсо, мээримдүү болсо, адептүү болсо, демек биздин улутубуз, демек биздин мамлекетибиз мыкты болот. Ошондуктан өлкөбүздө тынчтык болсун, аялдарыбыз ыйлабасын. Аялдарды ыйлатпай, бөпөлөп сыйлап ала турган жигиттерибиз намыстуу болсун. Майрамыңыздар менен. Дорогие, милые женщины,
сердечно поздравляем вас с сегодняшним светлым, замечательным праздником 8 марта. И заметьте, сегодня очень много песен звучит именно про маму. Қанша ыр болбосо да апа жөнүндө аздык кылат аше. Ну да, и я о том же, Юрий Иванович. Сегодня Тотомидин Джолдошев и наш гость из Индии Майнах Хаснат исполнят снова песню про маму. Ал эми бий менен коштоп турган жаз бий тобу. Elinin berin açtı apam, enelik merim çaştı apam. Жалбарып sizge жараткандан, сураймын чексиz жашты апам. Жайнаган сенин жамалыңдан, айламан апа караныңдан. Бештин даги бизен сеген, табам сенин таманыңдан. Шүгүр айтам сага, жараткан сага, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Шүгүр айтам сага, жараткан сага, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Жашырды менин таянарым, кусалы күндө сагынарым. Азапка канча чалынсам да, менетти бизге аябадым. Алыста жүрсөм сагынарым, дүйнөдө кымбат табылбасын. Тарбия берип талпындырган, өмүрлүү болгун апатайым. Шүгүр айтам сага, жараткан сага да, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Шүгүр айтам сага, жараткан сага да, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Menedin çeksiz asıl apam, barынан kımbat жақын апам. Тизеле өзүм таманыңдан, жалыну менин акым апам. Ал эски тоолор арасында, жетелеп таза апасында. Гүлсунам сизге апаке бай, чаткалдын сынын таласында. Шүгүр айтам сага, жараткан сага да, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Шүгүр айтам сага, жараткан сага да, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Шүгүр айтам сага, жараткан сага да, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Шүгүр айтам сага, жараткан сага да, ак сүттүн арнаган алтындай апама. Шүгүр айтам сага. Улуу бакыт, узак өмүр баарына, болушуна тилектешпиз дайыма. Сулуулардын кыргызымдын кыздары жаз гүлүндөй ачылгыла дагы да. Анда эмесе назарыңыздарда теле алып баруучу, азыркы учурда жаш болочок журналисттерге дарс окуйт, социология илимдеринин кандидаты Жумагулова Ширин Алиевна. Бул гүл сизге. Чоң рахмат. Урматтуу айымдар, мынакей жубайларыңызга, иниңиздерге, агаларыңыздарга, аталарыңыздарга арка бел болгон, көкүрөгүнө жүрөк болгон, көзүнө карек болгон, билегине күч болгон, намысына туу болгон, душманына кылыч болгон айымдар. Мына биздин кыргыз айымдары деп билем. Урматтуу айымдар,
Сіздерге ушул жарқыраған жаз майрамында бардық жақшылықтарды каалайм. Илгерилеген үміт, ақ емгек, адал иш, ақ емгеңиздердин үзүрүн көргөн жақын адамдар, жақшы адамдар сіздерди көкөлөтсүн, сіздерди учурсун. Себеби ар бир аялдын билинген жана билинбеген эмгеги биздин элди түптөлүшүнө, мамлекеттин түптөлүшүнө чоң зор салым кошуп келесиздер. Урматтуу айымдар, бүгүн ушул жаркыраган 8 март майрамында сіздерге аруулук, сулуулук, тазалык, энелик бакыт каалайм. Себеби ар бир кыргыз аялы, кыргызстандык айым улутту төрөгөн дагы, тарбиялаган дагы мынакей айымдарыбыз. Ошон үчүн ар бир эмгек бааланат. Ар бир арткан эмгегиңиздер, үмүттөрүңүздөр, балдарыңыздар актасын. Биздин Кыргызстан өнүккөн, өскөн, жакшынакай мамлекетте биздин урпактарыбызды чоңойтуп, ошол урпактарга татыктуу мамлекетти, салт санааны, тарбияны, тажрыйбаны, акылды, ак сөздү калтырып кеткенге аракет кылалык. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, бар болуңуз. Мен армиядан апа жөнүндө 2 ыр билчим да, түнкүсүн ойготуп стариктер тамак берип, анан апа жөнүндө ырдачы, апа жөнүндө ырдасам эле баарым умтуп калат. Апа деген бул кандай ыйык, кандай бийик. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде жаңылык, бет ачар десек жаңылбайбыз, дайыма майрамдык күнү да бет ачарлар болот бизде. Пакистандан 3 ай болду келгенине. Салымбеков университетинин 1-чи курста окуган Мухаммад Асадулла. А песня называется «Энекебай». Сопровождает танцевальная группа «Аджар». Karaningazar minar daim karagen kaygı basbay gulup tursan
Да, Юрий Иванович, замечательная прозвучала песня. Ну, а теперь мы передаем слово нашей студии. Турат Касымбеков. Спасибо, Асель, спасибо большое. И еще один очень важный момент, о котором я должен сказать, во-первых, как гражданин и как замечательный сын моей мамы. Она еще журналист и член Союза писателей Кыргызской Республики. Мам, вот в этом свете что ты хотела сказать, и я знаю, что очень приятное сделать. Я хотела бы сегодня замечательной семье, замечательным представителям Юрия Ивановича Бабкова, вам, Аселечка, показать и подарить последние книги. «Дочери земли кыргызской» моя серия. Это замечательная женщина Кыргызстана. Кыргызская женщина в мифах, легендах на 2 языках. И 12-я книга – это энциклопедия «Кыргыз аялдары» тарихта жана азыркы учурда. И я очень рада, что вы сегодня здесь, такой замечательный проводите проект. Я горжусь вашим талантом, вашей семьей. Они уже 21 год вместе. Вашими детьми вы уже бабушка, я слышала. Замечательно. Счастья в этот весенний день. И большое спасибо за ваши замечательные передачи. Особенно они все интернациональные. Спасибо большое. Юрий Иванович, Аселя, я бегу к вам. Это вам от моей мамы. Поаплодируйте еще раз. Чоң рахмет. Урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сиз жок, биз үчүн жашоо жок. Көп жашаңыздар. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ушуну менен тилекке каршы биздин көрсөтүүбүз сонуна чыгып калды. Нет, 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 Юрий Иванович. И еще не все. Дорогие наши друзья, дорогие наши дамы, хотелось бы попросить на пассажок исполнить замечательную песню про нас красивых, про нас любимых женщин. Бар эле ырдап бүттү го? Нет, Юрий Иванович. Все наши зрители и телезрители просят вас исполнить эту замечательную вашу песню, которая называется «Аялзат». А вам, дорогие дамы, желаем цветочного настроения, постоянного везения, душевных взлетов, невероятных побед, необычайного счастья, веселых друзей, понимающих близких, огромной любви, сказочных моментов душевной теплоты и замечательной погоды. Итак, для вас выступает народный артист Кыргызской Республики Юрий Бабков. А мы с вами прощаемся, дорогие наши. Acayippa айландырган дүйнөнү кандай гана жандар өттү дүйнөдө эми саны аял затын сүйбөдү аял затын сүйбөдү силерсиңер улагы ушул жашоонун аял эне аял эже аял жан ошондуктан бүгүнкү бүт камылган силер үчүн аялзат жакшынакай татынакай күндөр бар узак мезгил унут
Unutulmaz ömürde Abul Mayram Ayaldardın mayramı Andık tanır Ayal zatı cönünde Ayal zatı cönünde Silersin kulağı uşul caş onun Ayal ene Ayal ece ayal can Oşondukta Bugün tübüt kanılgan Siler üçün ayalzan Silersin kulağı uşul caş onun Ayal ene Ayal ece ayal can Oşondukta Bugün tübüt kanılgan Siler üçün ayalzan Silersin kulağı uşul caş onun Ayal ene Ayal ece ayal can Oşondukta Bugünkü bu dasturxon